Жебер Бекжан Алманбетович, дайыр маселени айтып кетейин. Бишкек полигонун барып карадыңарбы? Ооба, каралган. Да, үстүн жаап койдуңар, турабы? Газ эмне болуп атат астындагы? Айткылачы. Там же газ накапливается, турабы? Силер го үстүн барып топурак менен жаап койдуңар, таш менен. Турабы? А газ каяка кетти азыр? Аманкан Батырбекович, туура маселени көтөрдүңүз. Бүгүнкү күнү өтө көйгөйлүү маселе бул. Анан бул жерде дагы эле ушу биздин кичине мыйзам чегинде колубутубуз булуп турат себеп дегенде жергиликтүү бийлик органдарын текшерүүнүн тартиби жөнүндө мыйзам бар. Ал мыйзамга ылайык текшерүүчү органдардын перечинин кабыл алыш керек болчу. Ошол кабыл алынбай бүгүн биз текшере албай атабыз аны. Комиссия менен эле барып келип атабыз, айтып атабыз, бул туура эмес. Өзү ал сиз туура маселе белгиледиңиз, жана газ чыгып туруш керек эле. Ал чыкпай турат. Бекжан Алманбетович, сиз анда экология болсо эмне керек, эмне кармап отурасыздар, мен түшүнүп атам. Айнур айым, эмне үчүн уруксат бербей атасыздар? Текшерүүчү органдардын немеси перечини жогорку кеңеш менен былтыр бекиген. Мораторий деп атат, урматтуу коллега, мораторий буларга тиешеси жок. По вопросам соблюдения законодательства в сфере разработки недр, они не относятся как бы к мораторию. Аларга текшерүүгө уруксат берилген указдын акагында. Уруксат берсеңиздер, кичине түшүндүрүп койсом, мен ишкердик субъектлери текшерүүнүн тартиби жөнүндө переченде айткан жокмун. Местный самоуправленияларды текшерүүнүн тартиби жөнүндө атайын госорган ГКО бекилиш керек болчу. Ал бекилек бүгүнкү күнгө чейин. Биз Минсельхоздун астында рабочий группада атайын ошолорду иштеп чыгып бергенбиз, бирок негедир кармалып атат. Ошого ылайык местный самоуправленияларды текшере албай атабыз. Бекжан Алманбетович, урматтуу депутаттар, биз кимди алдап атабыз? Кайсы эл журтту алдап атабыз? Мен бир таң калган нерсем да, силер азыр тиги Минекенин кошултоо кылып атасыңар. Минекенди бергенбиз деп атат. Мэрия болсо түтүндү жаап койду деп тиги элдин астына чыгып атат. Жакында жарылат ал жер. Мен сизге ачып коедум, аке, туура айтып атат. Жакында жарылат аяр. Эртең күн киши каза болсо эмне болот аерде? Тилек Саматович, эмнени карап атасыңар? Кандай силерге уруксат жок? Эң туура маселени көтөрүп атасыз. Туура маселе экен, так эле билебиз айланайын десе. Эми карайсыз. Азыр бүтүрүп алайынчы мен мону. Силер мен туура маселе көтөрүп, билип атабыз туура маселе экенин айланайын. Бүгүн майрам. Бүгүн урушпаганга аракет кылат элек, Тилек Саматович. Эртең жарылып кетсе эмне болот? Мен силерге жооп бербейчи айланайын десе бир. Енді алдаған тоқтап қойылу қазір. Шылтуын тоқтап қойылу қазір. Сілерін салған 13.000 қот миллион сом болсын керегі жоқ. Бізге ал миллион сом қардың. Бізге елдің тағдыры керек, бізге экология керек қазір. Қант жауап жейсіздер қазір ады? Бекжан Алманбетович, шыққыла қазір, мерге кіргілі. Жарылып кетсе ертең күнүм официально айтып коелу, жооп бересиңер Минэкология. Биз ушул жерде предлагать этилек баягы, ал жерге бир чоң трубаны койду да газды алып чыккыла делек ошол жерден.